Elimdin canı menen birge bitken otoşbey kolamtosu tündügünen bozudun için tola şanga bölüp bebekler gülkü çaça жүгүрүшкөн abaltan atalardan kalgan belek göçmöndük ulu salttan жерди eelep Alatodoy akçatır bozuyları bir kütte katar gana konuş jerdep. Bozuy Kırgız elinin kanjarı menen birge bitken ağır gülü bozuylar Dünyelik göçmönдөр oyununda kaz katar tizile göz joosunu alıp Kırgız elinin gana emes Tögöröktün 4 bursundan gelgen dünya ellerinde suktandırıp öz kuşağına alganı belgili. Mana uşul bozuylarдын katarında İskolo rayonunun Semyonovka aydın turgundары. Jubaylar Şadıkkanov Şaylo menen Matanova Aynura'nın öz kollarından жасалган bozuyları da tegilip kança degen adamdın alkosuna tatıvadı. Bul kolөнөрчүлүк өнөрдү экөө бирдей аздектеп эл сыймыгына бөлөнүп келет. Bozuy jönelecerden jasalıp gele berбейт. Anın dağı kança degen tүйшүгү мээнети бар. Balatıdan. Toğunun Karagay'ından Balatıdan ap gelip oturguzganda anı kıyıp gelip anı jasaganda Balatılarga жаман болуп калат экен. İte gele bayağı emesinin bardın murunku çoğun Karagaylar уже sarı özök bolup ketip baratат. Жаш Karagaylar жок болот. Anan bunu hazır bunun nemesin mo уğunun özün Sibirский Соснадан кылып атабыз. Бул жагы көктерек жана серебристый тополь. Бул кандай ийилген бойдон калса бул жазылып кетпейт, же өзүнө тартпайт, буралбайт да. Ошо жери жакшы. Ошо боюнча кала берет. Ошо боюнча кала берет. Анан тиги керегени дагы көктеректен кылдык. Ал дагы баягы ары бери көчүп эметкенде жанагы бөйрөгү жанып кетпегендей кылчу. Биздин илгерки ата-бабаларыбыз болсо көбүнчө арчадан кылышкан экен да, жана түндүктөрдү жасаганда арчадан жасаганда бир жери жакшы экен. Ал жыгачты ысытып кыкка көмүп ийбейт да. Ал өзү ийилип өскөн арчадан 3 жыгачты кошуп тегерек деп коюшкан. Оңой болгон. Даяр экен да. Ал өзү даяр нерсе да. Мен дагы ушу өзүм кызыгып жүрөм. Бир өзүмө бир бозүй жасасам, Кудай берсе, кийинчерээк. Ошо арчадан эмесин. Анан жыгачтарды буларго жошо менен кете берет. Жанагы түндүк менен эшикти обязательно жанагы эчкинин майына сугарыш керек экен. Эчкинин майына сугарганда бул канча жошолосо деле, лактаса деле жыл өткөндө ал жыгач өзүнүн свойствосун жоготот. Тигил эчкинин майына сугарганда эчтеке болбойт экен. Мындай өзү өңү бозоруп калганы менен кайра кийиз менен сүрүп койсо жаңы лактагандай болуп калат экен. Жана илгерки эмени көрүп жүрөсүзбү? Илгерки аталардан калган жана жыгач аяктар. Ошол жыгач аяктын баарын тең эчкинин майына сугарган. Казанга майды кайнатып, анан куургуч жасап алып турган ошону менен ичирген. Шоп. Ал сеңип отуруп уже эметкен, ал жарылбайт дагы ысык суукка жакшы чыдамдуу болот да. Анан жүргөнүнө да жакшы. Ал идиште жууп тазалап бүткөндөн кийин аны эме кылышкан. Жана сорпонун үстүндөгү май барго, ошону калп алып туруп, ошону менен бир сара майлап коюп коет да. Ал сырын да учурбаган нерсе сыяктуу да. Жыгачтын баягы касиетин кетирбейт экен да. Ооба да. Ошон үчүн именно жана эчкинин майына жасайт да. Койдун майы, аркын беркин майы болбойт буга. Мына жанагындай эле мында дагы ийиш чүрүлөт мындай. Мындай ийиш чүрүлүп, анан бул көктүн ортосу биринчи алтоо кетет, анан жел кетет, кайра үчөө кетет, кайра жел кетет, анан мындай болот да. Ошондо бул киши боюнан бийик болот. Ийилгенден кийин, жана жайылгандан кийинчи. Кээ бир кыска бойлуу кишилер уукту байлай албайт. Башы ушталат. Башы кесилет. Анан моолор менен бул деле ошол жанагы эле эме. Анан биз муну эметебиз да, жанагындай бычактын эменин из калбаш үчүн жылмалайбыз. Бул мында эч кандай станок жок, муну бүт баарын колго жасайбыз. Сүрүп. Муну колго сүргөндө берки эмеге алганда мынчалык болбойт да. Колдукундайчы.
Жана эме сыяктуу эле болот экен булчу. Колго да алып көрдүк, станок менен да кылып көрдүк. Мына станок менен кылчубуз тетиги. Шлифовать эткендечи. Но ал деле жакшы болбойт экен, аны азыр ручной сүрүп атабыз. Жана кесме сыяктуу болот экен да бул дагычы. Вермишель менен жана колго кескен кесменин даамы кандай болот? Айырмасы асман менен жерди. Анан мына жакта дагы 120 баштуу эмесин жасадык эле, азыр мен силерге көргөзөм. Мебелде болуп турат, анан мынау бул жана 120 баштуу божүйдүн эмеси уктар. Ар биринде мындай чиканка басылган да. Кыргыз ноймасы салынып, кичине мындай бир башкача кылалы деген нерсе да, улам жаңылатыпчы. Ушундай болот мындай. Дагы дегенде. Ошондо божүлөр ар кандай болгондо турабы? Мурун кичине болгон божүлөрдүн, анан соңду болгон дегенде жанагы 6 канат, 5 канат деп ошо божүлөрдү канаттарга бөлүнөт болот. 120 бул турганда канча канат болот эмне? Ал мурун канат менен эсептелчү. 5 канат, 10 канат, 8 канат деп. Азыр эми могу 120 баш деген божүй бул 12 канат. Өтө чоң экен. Эң чоң божүй да. Анан 10 канаттуу божүйлөр. Эми ал убакта атка төөгө арткан үчүн канаттарды 10 башты bir канат кылып бөлүшкөн. Азыр биз мисалы үчүн могу 10 канат божүйдү 5 бөлүп коебуз. Анткени азыр атка жүктөбөйбүз, жалаң эле машиналар. Техникага жүктөгөн үчүн баягы мурункудай кылып быжыратпай эме кылганбыз да. Азыр тигил жакта эмеде жасап атканбыз, ошону көргөзөйүн. Жанагы түндүктөрдүн. Bir кармап жасап атсаң чыга албайсың. Даже кандай бир тойлор болуп атса да кое турчу деп коюп аяка барбай эле ыраазы болуп ушуну жасай бересиң да. Андан кийин кайра ушундай шарт болуп калып туруп кетсең, келип туруп кириш мындай шарт этип эле кирип кете албайсың да. Жана бир акындар деле бир илхому келгенде бир жаз болбосо мындай убакта келбейт го. Ошондой боло берет да. Анан кээ бир айтат, "Ай, сен ушуну өзүң жасап атасың?" Бул азыр формасын келтиргендегибиз да. Анан мына могу жанагы уук керегелер турбайбы? Ошого жасалып аткан 100 баштуу божүйдүн түндүгү. Ушуну менен жасап эме кылып атабыз. Азыр мамдай болуп турганда эме да кандай болуп калат болду экен, кандай өтө эле грубуйго деген нерсе кетип калат атпайбы? Мына түндүк дагы ушундай болчу. Бириккени билинбейт мына могу. Бул жерден жакшылап караса бир шеллер көрүнгөн болот. Бар эме кылган турбайбы? Сүртүлүп, тегизделип, жылмаланып, бар эме кылып анан тиги ичине бул насквозь өткөн эмес да. Ичине кайра ою чүрүлүп. Demek bu ар бир эме, ууктар могу келип сайлат. Ооба да 100 баштыгы 100 уук келип ошого кирет. Тешип барат. Ооба. Эсептелген бар. Ооба, эсептелип бүт арасын баары тең эметилип анан. 100 баштыгы. Мына 100 баштуу божүй жыйылып турган. Бул 120 баштуу божүй. Тетиги астыңкысы 120 баштын түндүгү, бул 100 баштуунун түндүгү. Божүй негизинен жыгач, чи жана кийиздер менен жасалып, абалтан келаткан элибиздин көнөрбөс мурасына айланган улуттун жүзүн ачкан түрдүү ойма шимедеги шырдак, ала кийиз, туштуу көңдүү ар кыл жабдуулар менен толукталып, анын көркүнө көр кошуп турат. Бул да уус өнөр адамдын колуна гана таандык шеберчиликте болот. Чийди кайдан аласыздар негизичи? Чийди мурун кырчындан алып келмекчибиз, азыр кырчында деле жок калды. Азыр могу төштүн этектериндеги талаалардан, тоон мөмелеринен ушулардан терип келебиз. Жүрүп келесиздер. Ооба. Жулуп келип, анан аны кайра тазалап, кургатып алып, аны кайра тазалап, аны неме кылабыз. Муну бут
Кабыктар алынат да, мунун бар. Ооба, мунун азыр кабыктар алынып бүткөндөн кийинкиси бул, тазаланган. Бул тазалангандан кийинкиси. Бул баягы жанагы чийлерди жана канат чийлерди токуп бүткөндөн кийин кыскалар калган. Бул жана эшикке. Эшиктин ширинасы кыска болгондуктан эни ошо эшикке эме кылабыз да. Пайдаланып турганга. Эшикке токкон. Жанагы чийлерге дагы эме чүрүп атпайбы? Мындай кырыздын оюлдары. Ооба, жип. Козошолуп мындай. Жүн менен. Козолуп да, Жүн менен ар бирин эме кылып, анан бул аны азыр эмеге эле эметип атабыз. Биз азыр божу тигилгенден кийин мунун чийдин кооздугу көрүнбөй калат. Бер жакта жанагы өрмөк, аркы беркилердин баары бар. Ичинде дагы этеги бар. Жанагы жабык баш сыяктуу этеги бар. Ошолордун баарынан чий көрүнбөй калат экен. Азыр биз муну чыгданды гана кооздоп атабыз. Жана жүн менен ороп, анан ошону эме кылып алып. Аны болсо жерге жайып алып чийлерди. Анан запаска менен чийип, анан көктөрүп, тиякта сүрөтү менен, анан актырып, андан кийин анан ошол номуру менен бул бир чыгдандын чийин жасаган чакта бир 2 метр, 3 метрлик десем. Бир божуйду курчаган чий токкуган батыраак болот да. Чийлерди биздин жерде өсөт чийлер. Ошонун ичинде мына көрдүңүзбү? Эң эле жоон жакшы тандалма чийлер. Ошону жууп келебиз барып. Сентябрь, августтун бир баштарында 10-дорунан баштап бышат деп калабыз. 10-15-леринде чыгып жуулуп келебиз. Анан жакшынакай түз жерге сементке таштап кургатып, анан арчып бирден. Анан токулат. Бул илгерки биз азыр муну жибек жип аралаштырып токуп атам. Мурда муну тери менен токучу, терини ичке тилип алып, койдун эчкинин терисин ичке тилип алып токучу. Ал негизи кичине суу болсо узун узарып кетет, тери чоюлуп. Эми азыр сууга тийгизбейбиз, буларды жаан келетсе пленка жаап коем. Баягы азыркы заманга жараша жибек жакшы жип, чоюлбаган, зымпыйта кармагандай жип менен токойм. Бекемде болот экен, ышыкта болот экен. Арасына хыбы жип кошом, анан бир катар, 2 катар хыбы жип, анан бир катар жибек кошуп. Бунусучу амеке. Бул терме, эшикбоо деп коет муну. Бул терме өрмөк дейт, муну токуйбуз ошо терме салып. 12 ортосу 12 жип деп коет, 12 жиптен түшкөн четине салып, мындай кооздуктарды салып токуйбуз муну. Бул деле бир топ убакыт алат да. Бул эми көйлү убакыт алат, бирок каттап токсага эле бүтөт. Оймалар да мындай өлчөмүп жасалган экен да бар экен. Эми муну жип санап туруп токуп чыгасыз жана дилем токугандай. Например, мондан бирөөнү жаңылып калсаңыз, бул оймо түшпөй калат дека. Ошон үчүн жаңылбай, муну да жаңылбай токуш керек да. Баарын санап туруп, санап көнүп калгандай санабай эле уже эмнени кайсыл жерден тересиң бат эле токулуп калат. Көнгөнчө чейин санап жаңы үйрөткөндө кыздарыбызга. Санап, жанына мындай жазып санап, мындай токулат болуп, анан муну карап туруп, биздин кыздарыбыз муну карап туруп эле, муну санап атып эле, карап туруп эле баягы эскиз кылып жанына коюп коюп эле токуп атышат. Жиптин боекторду ар кандай экен да, бирөө сары, бирөө көк, жашыл дегенде. Эми бул муну боектордун, жиптин краскаларын подбор кылып, кандай болгондо ачат, ошону тандайбыз. Көркөмдүүрөөк болгонун тандайбыз. Мисалы үчүн кызыл менен жашыл бирге кетет. Ортосуна мындай суу салып койгонум, бул экөөнү бөлүнүп көрсөтсүн, бул экөө бөлүнүп көрүнсүн. Ортосуна көк менен бул ачык да, анан бул кичине темныйраак кетти. Ошондо экөө сочетация этип мындай ачып калат да бири-биринчи. Ошондо анан эң четин салабыз. Четине дагы суу салып ич керек. Шыгыл эндүүрөөк болот, анан баягы кооз ар кайсы, мисалы үчүн бул 5 жиптин термеси, бул 12 жиптин термеси деп билгендер карайт да. Мына барыңыз өзү колу менен жасайт экенсиз, ал эми бул мынакей турганыңызда жабды. Бул түндүктүн тегерегине кийилчү жабык баш. Бул жабык башты түндүктүн тегерете. Атайын тегерек жасалган экен да. Тегерек, атайын тегерек. Муну балдар үстүнөн эле түндүккө кийгизип коет. Бул ичинен, бул ичи жагы көрүнөт, ичинен көрүнөт. Бул ичине калат, түндүк менен өлчөп жасалган экен да, түндүк. Ооба, ушул түндүккө 120 баштын түндүгүнө өлчөнүп жасалган түндүк жабык баш. Текче деп коет. Бул аяк капка өйдө илинип, уука байланып, этеги керегеге байланып,
кайрылып байланганда кемпирдин элечеги менен алышкан тебетеги турган аркасында. Бул гардеробный, шифонерный дегендей да. Бул болсо текче, аяк-кап деп айтылган тиги текче. Буга кемпир үйдөгү байбиче өзүнө керектүү личный буюмдарын, өздүк буюмдарын салып алган, аяк-кап деп жыгач аяктарын салып алган, бай конок келгенде коя турган тиш аяктарын, же болбосо өзүнө личный керектүү бир адемий буюмдарын салып алчу болчу. Бул аяк-кап деп аталат. Аяк-каптарда жанагы көбүнчө жыгачтан салчу абакта турабы? Бар ичтерин бизден баягы байбиче кооздоп жасап, боз үйдүн ичинде илине турган. Илине турган кооздуктары деп эсептелинет да. Анан төбө чачы, бул болсо эшикчи. Эшикчийдин тышы, бул эшикке караган бети. Бул ак кара менен, анткени тышынан жамгыр жаайт, күн тиет, боек кылганда өңү оңуп кетет. Ошону менен ак кара менен кылганбыз. Жиби экен, бул болсо эшикти түрүп өйдө байлап койгон жиби экен. Андан кийин бул эшиктин ички, боз үйдүн ички бетине караучу бул жагы. Бул боз үйдүн ичине кирет да? Ич жагына. Бул болсо кадимки шырдактай кылып, кооздук үчүн да энелерибиз жалаң ушу кооздук, боз үйдүн ичин кооздогонго аракет кылышчу да. Бул кийиздердин өзүбүз колго жасайбыз, алардын баарын өзүм боёйм. Боекторду алып, азыр жакшы боектор чыгып атат. Индиялык жакшы болуп чыгып атат. Азыр ошол жалаң Индиянын боекторун алып боёйм. Мына сиз ушу баарын жасап атасыз колунан, ушу кимден үйрөндүңүз өзүңүзчү? Бул мен өнөр кайдан келди деген мен энем Оңол Матанова. Кожоярдан чыккан чебер уз. Биз 9 кызбыз. Энемди ошо 9 кызды тарбиялап, баарыбызды ушундай кесипке үйрөтүп кеткен. Энебиздин каза болгондо 5 жыл болду. Бул өнөр мен энемен калган. Жакшы экен. Анан кыздардын баары жасайсыздарбы? Кыздардын баары 9 кыз тең жасайбыз. Азыр биздин кыздарыбыз жасап атат, келиндерибиз жасап атат. Эми баягы бизди боз үйчүлөрдүн баягы династиясы дегенге чейин азыр ат алып жүрөбүз. Жакшы ошо баары ошо жасап атат. Анткени мындай да, мисалы менин кесибим бухгалтермин. Мен барып зарплатка иштегенде бир ай жүрөбүз, азыр билесиз зарплаттын кандай экенин. Андан көрө бизге ушул кесипти жасасак, ушул өнөрдү жасасак, бизде үй бүлөнү бакканга, баягы үй бүлө менен жашаганга ушул аябай жакшы. Биз мунун баягы чынын айтканда тыныгын алдык. Мына сиздерди өткөн жылы жазында эле мына өтүп аткан жылда. Анан баягы Ысык көлдү ушул боз үйчүлөрдүн мекени дегенде мекен болуп атып турабы? Манаштардын мекени деп жүрөбүз Ысык көлдү. Мына ушундай иш-чара өттү эле. Катышкансыздар сиз дагы? Биз катышмак турсун, ошол иш-чараны ошол биздин үйдө тозгонбуз. Чет мамлекеттен келди делегаттар, кишилер келди, комиссия келди. Ошону биздин үйдөн тозуп, статусту алдык буюрса. Боз үйчүлөрдүн мекени деген статусту алдык. Адамды адам кылып баккан эмгек, алтынды сансыз кылып тапкан эмгек деп улуу акын Жоомарт агабыз жазгандай, бул үй бүлөнүн жашоодогу эр шаркак турмушундагы жасаган күндөлүк оокат тиричилигин көрүп туруп, ак эмгек кылса Кудай тааламдагы берекесин, рызкысын аянбай бере турганына күбө болдук. Анткени сөз арасында үй ээси Шайлоо таңга чейинки окуган намаздан кийин кайра жатып албастан таң менен кошо жумуштарын жасай, өз тиричилигин улай берет. Биз газон кылып, же болбосо жана чөп айдап салып атпайбызбы? Күндүн ысыгы жерге өтпөй калат экен. Минтип кол өнөрчүлүктөн сырткарыдагы жаш алмабак көчөттөрүн карап, аларды багып өстүрүү камында болот. Италиядан алынып келинген 680 түп алмабагын ар бир алкакта күн сайын аларга кам көрүшүн балдары, неберелери менен бирдикте дайым көзөмөлгө алып турушат. Бул алмалар өзү Италиядан келди. Мына бул жерде Ананьода бир бизнесмен бала алып келип отургузуп, анан байке ушундай алып келдим, ушуну отургузуңузчу деп. Анан мен берки эмени кылгам да, берки местный алмалардан отургузгам. 5 метр кылыпчы. Анан байке момдан отургузуңузчу, мына меникин барып көрүңүз деди, барып көрсөм, беркилерди алып анан ушуну алып келдик. Бул алмалар эме болот экен ага. 2 жылдык алма алып келип отургузганбыз, 2 жыл болду. Анан мына мооларды карасаңыз, мына түшүмдүүлүктөр көп. Анан бул азыр момундай гүлдөбөдүбү? Анан могу өзүнө жетерлик согу менен гүлдөй берет экен дагы. Анан булар эметип бүткөндөн кийин тигине могу жакта карасаңыз, тигине тетигинде гүл.
Ак. Бул кийинкиси кайра гүлдөп турат экен. Мөмө. Бул жанагы Италиядан алып келинген сорт. Анан мунун деген эмеси түшүмдүүлүгү жакшы болот экен дагы 30 жыл эметет экен. Анан аралыгы болсо элдер 80 сантиметрден отурушкан экен, мен 1 метр кылдым. Анан мунун түшүмдүүлүгү 5 жыл дегенде бул бир түп 200 килограмм берет экен. Анан могу столболорду бийик орнотподукпу? Бул столболорду улам өскөн сайын мындай кылып зым тартылып, кайра момундай жыгачтар мындай болуп, капталына чыккандар. Бул капталы мындай байланат. Булар буга байланат мындай кылып. Зымдарга, Зымдарга байланат. Бул жанагы сиз мурун көрүп эле жүрчү эмес билеңиз. Местный алмаларга астына мындай тирөөч берчилек. Шагын көтөрө албайт деп. Анан мынча 600 түп бар бул жердечи. Мынча жерге 600 эмеге ар бирине жок дегенде 5 тан даяк коюш керек болчу да. Анан бул зым менен баягы жүзүмдөй кылып байлап, баягы шагын кармап турганга экен да. Бул тезеле түшүм берет экен да. Мына быйыл 2-нчи да? Быйыл 2-нчи жыл. 18-нчы жылы сепкенбиз, отургузганбыз, 19-нчы жылы 1 жыл болду, мына 20-нчы жыл, быйыл 2-нчи жыл. Былтыр 2ден 3дөн берген. Анан быйыл где-то гүлдөрү 200гө барып атат. В среднем 150-180 болуп атат. 200дөн да ашып атат да. Бул алманын аты кандай? Бул алманын аты Жереми. Жереми деп коет экен, бул жанагы кыргызча отурганда гранат. Сырты да кызыл, ичи да кызыл. Баягы эле илгерки советский жана советский алмалар бар эле, жанагы киргизский зимний деген кызыл чоң-чоң алмалар. Ошол сыяктуу болот экен дагы, анан отборный болот экен. Мунун тергенде дагы мындай эме экен да, мындай кызыктуу, отуруп алып эле тересиң, айланып жүрүп тересиң, анан бат эле чака толуп калат. Санап көрсөм 20 штугу бир чака болот экен, 12 литрлик чака менен. Чоң-чоң болот экен да. Түшүм да чоң. Анан мунун ортосуна чөп жолотпошубуз керек экен. Могу айдап койгонубузда ошол турбайбы аңыз атайын. Анан чөп жолотпош керек экен, эми мунун ортосунун баарын отойбуз. Анан буга именно капельный керек экен. Полив. Биздики баягы дикий поливди бергенибизде сууну жыгып, аягына чыкканча 100 метр, 150 метр болсо, баш жагындагылардын тамыры муздап калат экен. Муну тамчылатып кана. Тамчылатканда жылуу болот, бочкадагы суу, анан акырындык менен барып сиңип отуруп, анан жидет да түптөрүнөчү. Анан өткөндө бир казып көрсөк, былтыр каздык беле мына жерден бирөө сынган. Ошол тамчынын эле эмеси где-то 1 метрге жеттир. Нымдуулугу. Бул капельныйдан мындай токтобой агып тургандай эмес. Бул 1 секундада 2 тамчы, 3 тамчы болуп турса, жакшы болот экен да. Буга жана курттар жонойт. Анын куртуна башка дары бересиң. Андан кийин листовой бир витаминдер болот экен. Иван Авсенский деген гумат бар. Аны чачабыз. Баягы жалбырак аркылуу кетет экен да. Анан ылдыйкы короодо бир өзүбүздүн эле местный превосходный отургузганбыз. Ал 12 жыл деген дараң түшүм берди. Канча убакыт? Бул отургузган жылы гүлдөдү. Ошондо эми мынанчалык болчу жоондугу. Мындай эле. Моолордун мындай. Анан бойлору ушундай болчу да. Бир эле стол. Чырпык кичине. Анан отургузуп бүткөндөн кийин анан өзүң карап турганда да аябайт экенсиң. Анан баланы 70 сантиметр жыгач бердим дагы. Баарын тең момундайнан кесип ташта деп коюптур, өзүм бир жакка айткам. Келсем баарын кесип коюптур. Майдын 13-үндө 14-үндө отургуздук. Элдики баары гүлдөп бүткөн, биздикинен бүчүр чыга элек. Анткени тияктан бери Италиядан рефрижератор, холодильникте келген. Бияка келип холодильникке коюп койгон, баа жер даяр болгончо деп. Анан 21 күн деген дараң кызарып эмеси бүчүр ача баштайт. Бул жаңы сорттогу алмалардын түшүмдүүлүгү 80%га чейин берсе, биздин жергиликтүү алма бактары 40-60%га чейин берет. Дагы талаачылык иштерде чөп, картошка, дан эгиндерин өстүрүп түшүмүн алуу аракеттери көрүлүп турат. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи Шайлоо Шадыканов өзү те жан дүйнөсүндө чыгармачылыкка, элдик табыпчылыкка, өнөргө да жакын. Аларды аркалап, жаш кезинде актерлукта бир катар ыйык сахна сексинде каармандардын кейипкерлерин жаратса, бүгүн да жүрөк тереңинен өткөрүп, кээ бир кокустаган адамдардын сөөгөрлөрү менен сыныктарын айыктырып, калтын кадрлоосуна ээ болуп келет. Бул табиаттын берген шубагасы болсо керек. Садыр акенин кыбырасы болобуз. Ушул Кожоерде туулуп өстүк дагы, кийин ушу Семеновкада жашап калдык. Азыр атам ошо эмеде турат, Кожоерде. Мектепте 10-классты бүтүп анан театральный курдук. Театральный студияны окуп,
Anda 2 жылдык эле да. Анда 2 жылдык театральный студия Галина Ибраевна деген эже бар эле раматлык. Анан аяктан ошондон кийин эле биринчи декорационный цехта иштеп калдым. Аякта иштеп жүрүп анан Ташкентке окуу жайга сырттан окуу бөлүмүнө деди. Анан ошондо Скөлдөн Алтынбек абам Шатенов, Мырзабек Тойбаев деген бар. Алмагүл Алсейитова Каракол театрынан. Анан драматург. Жок, Тойгонбаев деген. Мырзабек Тойгонбаев деген да бар болчу, ал актер эле. Ошо киши да ошо Караколдон барып окушту. Анан кыргыз драмадан Чоро Думанаев, Эгемберди Бекболиев, Салкын Осмонова, Айсалкын Ажымаматова деген кыздар бар эле. Анан Нарын театрынан Күмөндөр Абылов, Чынара Калыбекова, Сайра Челекеевалар келди. Анан ошолор болуп бир группа болуп Ташкентке окууга бардык. Аякта сырттан окуу бөлүмүндө окудук. Анан кийин 90-жылы биз 2-чи курс болуп калганда эме болду. Уруш чыгып кетип, кыргыз-өзбектин өзгөндө уруштан. Андан кийин анан бизди Бишкекке ал убакта Фрунзе которуп келди. Анан ошондо биз биринчилерден болуп, Бүйсара Бейшиналиев атындагы эмени ачтык. Актерский группаны. Актерский факультетте. Анан кыргыз драмада 10 жыл иштедим. Анан жакшы болду. Мен мисалы үчүн ошол жактан көп сабак алдым. Актер болдук аякта. Актер болуп иштедим ошол жакта. Советбек Жумадылов жумушка алды. Көпчүлүк убакта мага тигиндей бол, мындай бол деп үйрөтүп жүргөн бул Бекболиев болду. Эгемберди аке. Анан көпчүлүк кишилер ошо жанагы издейм сендеги Акбашка окшосуң деп күлүп калышат. Анан ошо киши көп насаатчы болуп эме кылып жүрдү, Чоро Думанаев. Анан негизи эле бул мектептеги тарбия, үйдөн чыккан чакта тарбия башка болот экен дагы, үйдөн чыгып баргандагы тарбия башкача болот экен. Анан ошол жактан айлана чөйрөбүз дагы жалаң кыргыздын бир каймактары десек да болот, интеллигенциясы ошол жакта. Ошол жерден жүрүп мен Марбажиевти, Токтоболовду, Абдумонов, Мамуновду көрдүм, Дыйханбаевди көрдүм, Бакы Өмүралиевди көрдүм, мындай чоң драматургтарды, Жали Садыковдун жана Манастын уулу Семетей, Сейтек, Айкөл Манас деген эмелеринде ойнодум. Кичинекей мен эле эме кылдым. Бул мени баккан энем, тайнем эле, ошол киши сөөкчү эле кыйын. Анан мен ошон ал киши келип мен кичинекей кезинде жанагындай айтып атпаймынбы? Чоң киши болобу, кичинекей болобу, чыкканы, сынганы келет, анан бакыртып өкүртүп оңдоп атканда мен жазыктын башында отуруп турчумун, төшөктүн башындачы карап. Анан ушундай сыймыктанчу эле мен энем билет, башкалар билбейт депчи. Анан кийин бирок мен деле ушинтип сөөкчү болом деп ойлогон эмесмин. Табыштык деген чоң эме да болот. Бул тукум куй турган нерсеби, же анан бул канчалык окуган менен деле ар жагында бир жылтыраган нерсе болбосо муну алып кетиш кыйын эле нерсе болот экен. Мына быйыл 30 жыл болду киши көргөнүм. Жакшы, Кудай буйрса, Кудайга шүгүр, мындай жаман нерсе менен келип эме кылган жок, отзывдар бар. Барган адамдар келет да. Сыныктар жашы каршысына карабай дегендей барган этең, э? Сыныктар келет, чыкканы келет, грыжалар келет, баспай келет. Баса албай келгени бар. Аларды үйгө алып калып дарылайбыз. Анан колубуздан келчү нерсени алып калабыз. Биздин колубуздан деле келбеген нерселер бар. Анан аны баланча жерде кыйын врачтар бар, түкүнчү жерде кыйын табып бар. Же болбосо тиги молдолор бар деп ошол жака жиберебиз. Анан институтологияда деле иштеп жүрүп, аяктан деле кетмек эмеспиз. Просто аяк жагында жанагы көз ачыктар көп болуп кетти. Анан ошондо мугалим айтты, бул жактан эртерээк кетип калсак, жаман аттуу сөзгө калып калабыз деп. Анан биз кеттик, кеткенден кийин көп өтпөй анан ошондон кийин чачырап кетти. Муну сынықты дагы тагыш, баягы бизде айтып коет го, рентген нурлар мененчи. Рентгенден өтүп, анан көрүп тагат деп сынықты анализ дейт да. Чыгарып. Ал эми кээ бир табуучулар, сыныкчылар силер мисалы. Кармалып көрүп,
Кандай экенин билесиңерби? Же рентгенде тапшырасыңар? Жок, муну кармап көрүп эле ошону чувствовать этесиң, сезесиң. Кайсы жерин сынган, кандай кылат, кандай кылып оңдош керек. Анан ошонун баарын оңдоп, анан илгеркилер шак-шак койчу да. Анан азыр эми шак-шак койгонго болбойт экен. Анткени мен кичинемде бир улакка койгом шак-шак. Анда мектепте окуп жүргөм. Анан ошол же катуу кысып салганбы, же туура эмес кылганбы, ошол жөнө терисин жырып, илиңдетип жаман кылып жиберген да. Анан баары любой сынык болгондон кийин шак-шак койгондо танганда бул баары кысат ары. Анан гипс жакшы нерсе. Мурун жөнө порошок гипсти алып алып, бинтке жасап, өзүбүз жасачубуз гипсти. Азыр готовый гипсовый бинт бар. Аны алып келип анан тагат. Анан баягы гипсти өмүрү көрбөгөн кишилер келип такканда билбейт, тиягын карма, биягын карма десең. Анан келинчегим экөөбүз ызылдашабыз. Сен кармабай койдуң, сен кое бербей койдуң, тиягың кетти, биягың кетти. Анан кичине кырт деп баягы нем сөктү сыныкты ордуна коюп туруп анан кармап турушуң керек да, ошол жерде кое бербей. Анан гипсти коюп бир колуң менен эмете албайсың, анан тиги таңат, анан жылып кетсе, кайра гипстин баардыгын тийип, кайра түздөп, анан кайра таңабыз да. Гипстейбиз, бирок обязательно рентгенге жиберебиз. Бүткөндөн кийин, Анан ошо менен жыйынтыгы чыгат экен. Ошону менен жыйынтыгы чыгат. Анан анткени баары эле гипске рентгенге бара бербейт. Моякта бир бала бар. Аялы да келди, кызы да келди, баласы да келди, өзү да келди. Анан эң аягында аялы келген да. Анан рентгенге бар десем барбай койду. Анан кийин рентгенге бардыңбы десем, эмсем салганда эми болду да дейт. Антип барбай койгондор да бар. Но антпесе баягы биринчи шишип турат, гипс койгондон кийин шишик тарагандан кийин бул бошоп калат. Анан өзү туура эмес кыймылдап алса, баягы жер кыйшыйып кетсе, менден көргөн болот да. Ошон үчүн мен гипс дегенди рентгенге жиберем да. Жылып кетпеш керек да. Жан баш салып жүрөбүз, акырек ийиндерди салабыз. Омурткаларды оңдойбуз ошо. Анан эми шайлоо менен сен айтып атпайсың, мен актер болдум депчи башында. Мынакей анан табылчылык кылып жүрөсүң. Элди көрүп да. Бул эки өнөрдүн кайсысы, мисалы үчүн актер болуп да мынакей театрда иштедим деп атасың, 10 жылча. Кайсысы жан дүйнөңө жакыныраак дегеним да көбүрөөк. Актердук эми алыстап баратпайбы? Актердук алыстап баратат, бирок баягы бул мисалы үчүн могу сөөкчүлүк баягы мындай бир түшүндүрүп айтып бере албайм. Муну мындай сагынып же куса болуп көргөн эмесмин, анткени убакыт жок андайгачы. Азыр эметсең эле дагы бирөө келет, бирөө жыгылат, бирөө мыгылат дегендей. Театр деген бул куса болот экен киши. Куса болот экен. Мурунку айткан байкелер айтып, кетип калган байкелер келип, театрга келип, ушинтип мен куса болуп атам, андай, мындай деп айтса, эми жөнүнө келип, жөн унчукпай эле келбей, куса болгонун айтып калып эле деп ойлочумун. Кийин өзүм башыма келип отурат, кадимкидей сагынасың. Бишкекке барганда мен биринчи барган жерим театр болор эле. Барып, анан кийинки уже вахтадагылар мени тааныбай калды, киргизбейт. Анан Еген байкени чыгарам, Еген байке чыгат, алып келет. Анан ушу костюм шым бойдон барып, жана сахнага барып, поликтер болот го. Ошого жатып алып, чалканан бир башкача бир жыт болот го. Ошону жыттасаң бир бала кезиңе барып калгандай болосуң. Сахнада, Сахнада секи, ыйык секи деп элетилбейт да. Анан могу эмени көргөндө дагы, спектакльдерди көргөндө мындай делебең козголуп бир башкача болосуң да. Анан жанагы акындардын ырларын окуп көрөсүң, анан мындай мурунку акындардын да, жана Абдрасул Токтомушевдун көп ырларын окудум. Алардын ырларын, жазган ырларын жаттап алып да кама болбодукпу. Анан буларды бир жаттап алайынчы десең, мазмун жок да. Тигилердин бир 4 сабында бир лейген бир чыгарма бар эле. Анан ал жанагы маданият телеканалы бар го, тарых телеканалы. Ошондо жана спектакльдерди хоть орус тилинде болобу, кыргыздыкы болобу, кайсыныкы болбосун, мен аны жылбай туруп көрөм да. Эми ушул азыркы өнөр дүйнөсүндөгү адамдарды көрүп аткан турбайсың анда театрда. Кызыгуу пайда болот дегенде чагабы? Аткарган ролдору деген. Аткарган ролдору эми жаман деп айтууга болбойт. Жакшысы жакшы эле.
Но баягы биздин мен кичинекей кездеги дөшаалар жоктугу жаман эметет да. Анан кээде бир баягы мурунку тартылып калган баягы күнчөрөк былтыртан көргөздүк ак бозатта. Ошондо бир кубанасың да баягыларды көрүп алчумун. Да бир көргөндөй болосуң. Эмнеге актерлер да, Сабира Гүмүшалиева дегендер. Сабира Гүмүшалиева менен иштедим, Даркүл Күйүкова менен иштедим. Бакен Кыдыкеева менен иштебей калдым. А киши жаштар театрына кетип, Советбек Жумадылов менен иштедим. А киши менен өзү жумушка алган. Ким менен? Касымбай Табалдиев менен. Каскем менен иштедик. Жекшен Арзыгулов деген эмне деген киши. Кечек эле Байдөбөтов. Мисалы үчүн ошолордун ар биринин характери ар башка, ар бири тең чыгып башкача бир сүйкүмдүү болор эле. Анан театрга киргенде дагы мындай бир мурун театрга барып калганда мурун бир башкача бир ал жактан бир сон нерсе чыгып турчу. Азыр барсаң мындай бир азыркылар деле барга, бирок алар жок кобу, мындай конары качкан сыяктуу болуп турат сахна, театр. Анан ал убактагы Алмаз Усупбеков деген эмне деген киши эле. Дөшалар эле да. Ооба да. Азыр ойлосоң. Орозбек Кутмараев дегендер эмне деген? А киши турган турпуту менен күлдүрүп сүйлөп. Өй деп кыйгырганда эле. Бай кинодогу ак кемеде эсти келишкөндө карап калчу элек ойдо. Ооба. Өзү менен жолукканда дагы бир топ тамашабек киши эмеспи? Ал киши келгенде дагы жөнү эшиктен кирип келгенден баштап баягы биздин артисттердин бардыгына майрам болор эле. Кирип отуруп алганын теги керек деп сүйлөшүп отуруп, анан Чолопинов. Деңизбек. Кандай сонун кишилер. Айшага чай коем, биз чай ичели. Анан такай жанында чай салып жүрчү эле. Кагаз коруп алыпчы. Анан кабинетке кирип алып, анан гримерныйда отуруп анан чай ичип отуруп анан сүйлөгөндү жакшы көрчү. Раматтык киши. Биздин кинодорго тартылды. Болот Бейшеналиевдин бул басып келип мындай отурган эле бир башкача нерсе болчу да. Эмдеген таланттар, эмдеген алыптар ошолор. Театрдын да көркөлө деген. Ооба, Эшимбеков, Тургун Бердалиев, сонун байкелер бар эле. Бушаке эми кыскараак сөз көтөрөм, үй бүлө жөнүндө токтолсок өзүндө. Мына сен айтып атпайсыңбы? Баа мен ушу Тайна жактан келди эле деп, ошол өнөрчүлүк көп нерселер. Анан өзүң балдарында да мындай өнөр барбы негизи? Канча балалуу болдуң дегенде? 4 кыз бир эркегим бар. Анан жанагы уулум уже акыректи ийиндерди салып калды. Мен жокто үйдө турганда салат. Андан кийин кызым 9-класс окуган кызым ал мектептен жана волейбол, баскетбол ойногондо сөймөйлөр чыгып кетип, антип мынтет го аны салып коет экен. Берки эки кичинекейдин колуна мындай жана монеталар жабышат. Топчу, төнөгүч, мөнөгүч бар. Мен да бир карындашым бар, азыр Түмөндө. Ал дагы кичинекей кезинде ушундай болчу эле. Бул берки жана уулум менен 9-класс окуган кызым ошол алып кетчү дейди. Улуу кызым 2 кызды болду. Улуу кызым көп бага эметкен жок, көңүл бурган жок. Анан берки кичинекей экөө алар азыр көп анча эмет элек. Но тигилер кызыгуу бар. Бул чыгармачылык жактанчы? Чыгармачылык жактан баарын эле мындай уулумда деле бар, тамаша көй андай мындай, анан эме уулумду артисттикине барасың дедим. Окууну бүтүп атканда артистке барасыңбы? Москвага деле алып барайын, Ленинградка деле алып барайын. Жүрү. Мен алым келбей баратса, биякта байкелерим бар ушулар. Эме кылат десем, пап, эми сиз чыкпаган артисттин аягына мен барбай эле, мен медик болом деп жүрдү. Болсом эле медик болом деп жүрдү. Анан ушу эмесин жана ойыртын бергенден кийин эле тарс эле баягы медик болом деген нерсеси жок эле, эме болом деп калдыр, архитектор болом деп. Анан эмне болуп кетти бул сага десем, жок, мен архитектор болом деп эле анан чыкпай аткан. Анан барып архитектурга өттү, Славянскийге. Аякка өтүп анан
Кийин эмнеге ушуну тандадың деп ошентсем, түшүндө жетакке кирип, кагаз ручка карматып коюп тиги, анан садыратам, элчөк муну жаз мындай кылып, тигини жаз тигиндей кылып деп, анан жер өлчөп жүрүптүрбүз. Анан ушу чие турган жак ушул эле жак деп, мен ушул жакка кеттим деди. Азыр университетти битти, азыр гостройдо иштеп атат. Мындай эметкенде мен бошобой калганда же үйдө жок болуп калганда анча-мынча чыккан нерселерди эме кылат. Анан мен өзүмө жасатам, мындай кыл, тигиндей кыл деп. Ата көргөн ок жонот, эне көргөн томбучат дегендей, үй ичин шаңга бөлөгөн неберелери энеси менен уй мүйүз тарта шырдактын оюсуна ортоктош боло кубанычта отурушту. Моюма кандай түштү? Керемет жактыбы? Кайсыл жерин оңдойн айткылачы. Ошо боз үй жасайбыз, боз үйдө шырдакчылыкка, шырдак заказ алып жүрөм көп. Муну кыздарыма үйрөтүп атам азыр. Бул чоң кызым жакшы жасап калды, айданы. Жакшы үйрөнүп калды. Анан булар дагы кичинекей кезинен эле көздөрүн каныктырып, көрүп, жасатпасам да жаныма отургузуп алып, көздөрүн аябай көндүрөм да биринчичи. Анан кийин өзлөрү эле аракет кылып, ийне кармап жасай башташат. Жакшы, мисалы үчүн эми азыр шырдак жасап үйгө салып алсаң деле жакшы, шырдакты жасап сатып ийсең андан жакшы дегендей да. Эми жашоо азыр ушундай болуп атайын. Акча табышым керек, бир нерсе бизнес кылышым керек дегендей. Анан ошого ушул кенедей шырдактарды жасап коебуз. Көбүнчө муну чет элдиктер алат. Көбүнчө Турция заказ кылып атат азыр бизге, шырдактар аларга да жагып атат. Мамочка любимая, мамочка красивая, мамочка прелестная, мамочка чудесная. Адамдагы улуу кемеңгерликтин касиети ата бабалардан келаткан жана сакталып калган айкөлдүктөн, даанышмандыктан улам болуш керек. Шадыканов шайлоонун дагы мындай асыл сапаттарына ээ болушу көрүбүздүн касиеттүү жетакесинин бири Садыр экенин урпагы экенин айта кеткенибиз оң. Балким табияттан берилген улуулук дагы ошондон. Ал чынында жаш карыга карабайт эмеспи? Анын ар бир адамга жасаган жылуу мамилеси, эрим жерим деген мекенчилдиги, бийик адамгерчилик менен жөнөкөйлүгү менин көңүлүмдө өчпөс болуп калды. Жакшы адамдын жарыгы деген ушул тура. Мезгил өтпөйт, биз өтөбүз дүйнөдөн. Мезгил калат, күндөр калат айланган. Жүрөктөрдө элдик адам аталып, из калтырган келечекке артыңан. Садыр эке урпактарын колдосун, даанышмандык айкөлдүгү таш жарган.